Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 30-беренесине ылайык жергиликтүү кеңештердин депутаттарын мажоритардык тутум боюнча шайлоодо бир шайлоо бюллетени даярдалат. Анда талапкерлердин аты жөндөрү кошумча көрсөтүлөт. Үстүбүздөгү жылдын 9-октябрында өтүүчү Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө 8127 бюллетен даярдалды. Мындан тышкары 5 бюллетен бір айыл тамгасы менен даярдалган. Шайлоо бюллетенинин жогорку даражадагы корголуусу бар автоматтык эсептөөчү урна ар бир бюллетенди тааный алуусу үчүн атайын корголуу боёгу менен боёлот. Бүгүн Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясы Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына бюллетендерди өткөрүп берди. Учкун акционерлик коому тарабынан борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алды. Ошол жогоруда аталган сандагы бюллетендерди бүгүн ошол Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына жиберилет. Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан 5 шайлоо участкасына ушу бюллетендер бөлүнүп жерлерине жеткизилет. Башкача айтканда бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бүт тиешелүү жумуштар жасалды. Шайлоого даярбыз 9-октябрда. Şu Майдан айылдык кеңешинин шайлоочулары келип шайлап берсе, өздөрүнүн жергиликтүү депутаттарын шайлап алат. Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын 18-сентябрындагы чечими менен 45 талапкер катталган. Анын ичинен 11 аял талапкер. Ал эми Майдан айылдык кеңешине мандаттардын саны 21. Анын ичинен 5 округда 9 мандат аялдар үчүн калтырылган. Учурда үгүт иштери да кызуу жүрүп жаткан кезде айылдарда талапкерлер эл менен жолугушууларды өткөрүшүүдө. 21 мандат үчүн 45 талапкер ат салышат. Номер 1 Каражыгат жана номер 5 Исамариям шайлоо округдарында талапкерлердин саны эң көп 11 кишиден катталган. Ал эми шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастаган документти тапшырбагандыгы үчүн номер 5 Исамариям шайлоо округу боюнча бир талапкер каттоодон четтетилген. Документтердин бардык тактыгын текшерип чыктык дагы 18 күнү каттадык. 46 талапкер бизге көрсөтүлгөн болсо, ошолордун 45-и катталды азыр күндө. 19-унан ошол бир күн шайлоо күнүнө бир күн калганга чейин 8 күнгө чейин үгүт иштери башталды. Аларга старт берилген. Өзүңдөргө белгилүү, азыр ошол 5 участкада өздөрү уюшуп туруп, ушу айыл өкмөтү бир жерге уюштуруп берип атат. Майдан айылдык кеңеши боюнча контролдук тизмедеги шайлоочулардын саны 8118 шайлоочуну түздү. Алдын ала тизмелерге салыштырмалуу шайлоочулардын саны дагы 42 адамга өстү. Шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоочулардын тизмелери шайлоо тилкелерине илинген. Бизде 5 шайлоо округу түзүлгөн, 5 шайлоо участкасында. Шайлоо участкасындагы ошол тизмелер биринчи алдын ала тизмелер илинип, эл менен тааныштырылган. Ал 50 күн, 55 күн калганга чейин илинет. Экинчи контролдук тизмелер 35 күн калганда шайлоо күнүнө экинчи тизмелер дагы илинди. Аны менен кайрадан дагы ушул бардык участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү элдер менен тааныштырды. Бүгүн эрте уже 3-чү тизме чыгат. Ал биротоло тизме деп аталат. Учурда 5 шайлоо тилкелеринде 9-октябрда өтүүчү шайлоону уюштуруу боюнча иш-аракеттер көрүлүп жатат. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү окутуудан өткөрүлдү. Мындан тышкары Кадамжай райондук администрациясы жана жергиликтүү айыл өкмөтүнүн колдоосу менен даярдыктар такталууда. Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлү үгүт иштеринде бүгүнкү күнгө чейин мыйзам бузуулар катталбагандыгын маалыматта кошумчалады. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.